Давление канча болгондо дары ичип башташ керек? Эгер сиздин давленияңыз бир канча жолу 140-90 же андан жогору боло турган болсо, көрүп турганыңыздай сизге артериальный гипертензия деген диагноз коюлуп, ошол убактан тарта сиз давленияга дарыларды ичип башташыңыз керек болот. Бирок бир канча нюанстары бар. Мисалы үчүн, буга чейин уже адамда инфаркт, инсульт болгон болсо, же стенокардия деген оорусу бар болсо, почечный недостаточностьтин 3-чү, 4-чү, 5-чи стадиялары менен ооруй турган болсо адам, анда давлениясы 130-тан өйдө болуп жаткан болсо дагы давленияга дары ичип башташы керек болот. Тескерисинче, бизге келген адам 80 жаштан жогору, бирок буга чейин эч кандай давленияны түшүрө турган дарыларды ичпей жүргөнү болсо, жана давлениянын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу эч кандай даттануулары жок боло турган болсо, давлениясы 140-тан жогору болуп жатса дагы, 160-ка чейин болуп жатса, биз давленияга төмөндөтө турган дарыларды бербейбиз. Ошондой эле адамдын жашы өтө улгайып калган 80ден жогору же башка бир оорулардын айынан өтө арыктап, организмдин общий состояниясы өтө начарлап калган учурларда дагы 160-тан өйдө болбосо, давленияга дарыларды пока бербей турабыз. Эгерде сиздин давленияңыз көтөрүлүп жаткан болсо, же жогорудагы показаниялар бар боло турган болсо, өз алдыңызча эч кандай дары ичпестен семейный врач же кардиолог деген врачка кайрылып, врачтын көзөмөлүндө дарыларды ичиңиздер.